Учурда биз Каракол шаарынын Чыңгыз Айтматов атындагы Борбордук аянтында турабыз. Бүгүн бул жерде Кытай Эл Республикасынын Цзыцзян автономиялуу району менен Ысык көл облусунун соода экономикалык көргөзмөсүнүн расмий ачылышы өтүп жатат. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер, өндүрүшчүлөр, фермерлер жана шаар тургундары катышты. Көргөзмөдө айыл чарба продукциялары, кайра иштетүү өнөр жайынын товарлары, жеңил өнөр жай буюмдары, курулуш материалдары, заманбап технологиялар жана инвестициялык долбоорлор тааныштырылды. Коноктор кытайлык жана кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн продукциялары менен таанышып, кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Мен Кытайдын Тибет провинциясынан келдим. Биз бул көргөзмөгө топоздун жүнүнөн жасалган продукцияларды алып келдик. Сапарыбыздын негизги максаты бул жердеги рынокко продукциябызды таанытып, жайылтуу. Колумдагы бул жоолук 100% топоздун жүнүнөн даярдалган. Мындан тышкары топоздун сөөгүнөн алынган кальцийден жасалган продукцияларыбыз дагы бар. Алар ден соолукка пайдалуу кошумча азык катары колдонулат. Көргөзмөнүн негизги максаты соода алакаларын кеңейтүү менен бирге жаңы рынокторго чыгууга көмөк көрсөтүү жана эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы түз байланыштарды түзүү болуп саналат. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар аймактар аралык кызматташтыкты бекемдеп, жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Ушул бүгүнкү жарманкеге атайы өзүбүздүн лабораториядан өндүрүлгөн органикалык продукцияларыбызды алып келдик. Муну менен биз ушул биздин облус аймагында, жалпы эле Кыргызстанда ушул колдонулуп жаткан химиялык заттарды азайтып, органикалык биопрепараттарды, органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен ушу келечектеги ден соолугубуздун таза болушуна ушу салымын кошот деп ишенип отурабыз. Ошол бүгүнкү иш-чарада биздин көрсөтмөгө алып келген препараттарыбыздын баары биздин лабораторияда өндүрүлөт. Бул дыйкандарга, фермерлерге ушу айтат элек, ушуларды келип бизден алып колдонсоңуздар, ушул жанагындай биздин айыл чарбасына кошкон чоң салым болот да. Кытайдан келген товарларды биз көрдүк. Кытайдан келген товарлар дагы ошол топоздун сүтүнөн жасалган атайын жанагындай препараттар бар экен, адамдарга пайдалануучу. Ошолдун баары органикалык, негизде ошол топоздон сүтүнөн жасалган органикалык препарат болуп эсептелинет экен да. Ошол анан эми азыр Кытай Эл Республикасынан келген айыл чарба тармагындагы алардын ишкерлери менен биздин ушул айыл чарба тармагын жогорулатууга аракеттерди ошо чогуу иштешүүгө биз дайым даярбыз. Көргөзмөнүн алкагында Ысык көл облусунда өндүрүлгөн экологиялык таза азык-түлүктөр жана кайра иштетилген продукциялар өзгөчө кызыгуу жаратты. Ошондой эле ишкерлер үчүн маалымат алмашуу жана тажрыйба бөлүшүү аянтчалары уюштурулду. Ошол бүгүнкү иш-чарага жарманке көргөзмөгө өзүбүздүн препараттарды алып келдик. Мен ошол башкармалыктын биолабораториясында башкы адис болуп эмгектенем. Биз ушул иш-чарага өзүбүздүн чыгарган биопрепараттарды, анан өзүбүз өстүргөн энтомофагтарды алып келдик. Энтомофагтар булар өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине каршы колдонула турган пайдалуу курт-кумурскалар. Мына ушул жерде турат. Биздин биопрепараттарыбыз болсо өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жардам берет. Анан чириктерге каршы иштей турган экологиялык таза препараттар. Каракол шаарында өткөн эл аралык көргөзмө шаар экономикасын өнүктүрүүгө жана туристтик мүмкүнчүлүктөрдү таанытууга да өбөлгө болду. Шаар бийлиги мындай кызматташтык келечекте дагы кеңейип, жаңы долбоорлордун ишке ашуусуна шарт түзөөрүн белгилейт. Бүгүнкү иш-чара бул Кытай Эл Республикасынын Тоолуу Тибет районунан келген атайын делегация менен эки тараптуу кызматташуунун алкагында биз бүгүнкү күндө 6 өкүл келди. Ошол элдик өкмөтүнүн орунбасары делегацияны баштап келди. Андан сырткары 6 киши официальный делегация болуп бизге келди расмий. Андан тышкары бизнес сообщество, бизнес коомчулугунан дагы бизге өкүлдөр келип, бүгүнкү күндө 15-16сы ошол Ысык көл областынын экономикасы менен, өнөр жайы менен, соода тармагындагы ишканалар менен таанышып атат. Бүгүн Каракол шаарында ушул атайын көргөзмө жарманкеге чогулдук. Онун жарымда бул жерде Кытай тараптар өздөрүнүн
Тибет районунан чыгарылган продукциялардын көргөзмөсүн уюштуруп атат. Андан сырткары биздин жергиликтүү производительдер дагы өздөрүнүн ата мекендик өндүрүштөрүн бул жерге көргөзүп тартып алып жатат. Азыр Кытай тарап менен биз эки тараптуу жолугушууларды уюштурабыз кызматташуу боюнча. Ошол жерде биз талкуулайбыз. Бир топ соода экономикалык кызматташтык боюнча маселе талкуулайбыз. Соода экономикалык көргөзмөнүн жыйынтыгында тараптар кызматташууну мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдиришти. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар эки өлкөнүн аймактарынын ортосундагы достук мамилелерди чыңдап, жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жаратарын белгилешти. Айгерим Кубатбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаарынан.